Урматтуу багбандар, жаз жакындап келе жатат. Андыктан биз биринчи обработканы бүчүрү ачылганга чейин милдеттүү түрдө кылышыбыз керек. Эми мен сиздерге кандай каражаттар менен колдонуш керек, ошол жөнүндө кененирээк маалымат айтып берем. Эң биринчи эле биз козу карындык илдеттерге каршы дарылайбыз. Аны үчүн биз 3% бардостук смесин даярдап алышыбыз керек. Жана 300 грамм гашеный известь же кыргызча айтканда 300 грамм акиташ керектелет. Сиздер буларды өз-өзүнчө даярдап аласыздар. 300 грамм көк ташты 5 литр сууга даярдайсыз, 300 грамм акиташты 5 литр сууга даярдайсыз. Анан экөөнү бириктирип 10 литрлик 3% бардостук смесь даярдайсыз. Ушул раствор менен бак дарактарыңызды дарылайсыз. Бул раствор сиздерге козу карындык илдеттерге абдан жакшы жардам берет. Көк таш 1 килограммы 450 сом. Бул садовая побелканын жарым килограммы 70 сом, 1 килограммы 100 сомдон. Сиз өзүңүз даярдагыңыз келбесе, бардоский смести, анда бизде даярлары бар. Ушундай упаковкаларда 100 граммдыктары жана 200 граммдыктары. 100 граммы бардоский сместин 100 граммы 70 сом, 200 граммдыктары 120 сомдон. Козу карындык илдеттерди дарылап бүткөндөн кийин биз зыянкечтерге каршы дарылайбыз. Андан кийин зыянкечтерге каршы биз препарат 30+ деген дары препарат менен дарыласак болот. Бул азыркы учурдагы эң сапаттуу жакшы препараттардын бири десек жаңылышпайбыз. Бунун курамында вазелин бар, ошондуктан бул жаандан кийин жуулуп кетпейт. Ушунун эффекти 6 айга чейин сакталат. Препарат 30+тун баасы 380 сом. Жазгымалы бак дарактарды обрезка кылыш абзел. Андыктан обрезка кылып бүткөндөн кийин сиздер ошол рананы ушундай ранет менен же садовый вар менен жаап койсоңуз болот. Садовый вардын баасы 70 сом, ранет 100 сом. Бак дарактарыңыздарды кыйыштырып бүткөндөн кийин бизде ушундай прививочный ленталар бар. Булардын толщинасы ар кандай, өзүңүзгө керектүүсүн тандап алсаңыз болот. Бак дарактарды жазында краскалап же актап койсоңуз болот. Анткени булар күндүн нурунан сактайт, зыянкечтерден жана козу карындык илдеттерден дагы жакшы сактайт. Бизде ушундай 1,5 килограммдыгы бар, 3 килограммдыгы бар жана ушундай садовый атайын бак дарактарга арналган садовый побелкалар дагы бар. Күн жылыганда эле курт кумурскалар абдан көп болот. Алар бак дарактардын үстүнө чыгып, тля деген зыянкечти ташыйт. Аларга каршы бизде ушундай киллер клей жана ловчий пояс дегендерибиз бар. Бул курт кумурскалар өздөрү эч кандай зыян алып келбейт, бирок тляны ташыгандан кийин ал бактын үстүнө чыгып, бак дарактардын сокторун сорот. Ошолорго каршы ошондой бизде көйгөй болбош үчүн бизде ушундай ловчий пояс жана киллер клей деген дарылар менен сиздер бактын астын ушундай бир эле айлантып клейлеп койсоңуз болот. Кумурскалар келип, ушуларга жабышып, ушул жерде калат, тляны сиздин бак дарагыңызга ташыбайт. Ушул процесстин баарын бүткөндөн кийин сиздер бак дарактарыңызды атайын жазгы жер семирткичтер менен подкормка кылып койсоңуздар болот. Алар кандай десеңиздер, ушундай НПК деген жер семирткичи бар. Мунун составында азоту 27%, фосфору 12%, калийи 12% жана микроэлементтер камтыган. Ошондой эле бизде ушундай гранулдук түрүндө органа минералдык дагы жер семирткичибиз бар. Муну дагы бак дарактын түбүнө сээп койсоңуз болот. Жана ошондой эле органикалык жер семирткичибиз бар. Ушул сиз көрүп турган жер семирткичтин баасы 200 сом. Бул органа минералдык жер семирткичтин баасы 130 сом. Органикалык жер семирткичтин баасы 100 сом. Жана ушул 10 килограммдык жер семирткичтин баасы 1,5 миң сом. Урматтуу багбандар, кененирээк маалымат алыш үчүн биздин Агромеркежи Дүң соода борборуна кайрылыңыздар. Астында номери жана дареги жазылат. Жана ошондой эле сиздер бак дарактарга кандай каражаттарды издеп жатсаңыздар, биздин дүкөнгө кайрылсаңыздар болот.